Дагы бир жолу белгилей кетейин, Хоуп Академия деп аталган жеке эл аралык мектептин ага окутуучусу дал ушул балдардын окуу жылынын акыркы чейреги туурасында маек бөлүшмөкчү. Андыктан биз менен байланышка чыгып, ушул мугалимге акыркы чейрек тууралуу, деги эле балданы окутууда кандай кыйынчылыктар кездешет, кандай жардам бериш керек балдарга, ата эне кандай камкордук көрүш керек деген темалардын айланасында суроолоруңуздар болсо, биз менен байланышка чыга бериңиздер. Эмесе кезек сизде, урматтуу Жылдыз айым. Акыркы чейрек сиздер үчүн кандай болуп атат? Акыркы чейрек оңой эмес. Эгерде жылдын башы менен салыштырганда татаалыраак десек болот го. Анткени өзгөчө быйыл, анткени онлайн окутуу болду да. Оффлайн болгон учурда деле акыркы чейрек негизи татаал болот. А онлайн болгондо огош бетер эле аябай эле катуу болду да. Катуу татаалыраак болду. Анткени негизи эле онлайн окуп жаткан балдар кандай десем, кыйналышат го. Алар кыйналышат, ата энелери кыйналышат, мугалимдер кыйналышат. Бул оңой эмес экенин азыр тажрыйба көрсөтүп атат. Негизи эле онлайн окутууч татаал эле го. Эгер оффлайн менен салыштырганда, жылдын башы менен да салыштырганда. Бул ай ого өтөр мындай акыркы чейрек. Ушул апрель майчы көбүнчөсүн майрамдар менен коштолуп, 1-май, 9-май, 5-май ортодо карантин менен аралашып, бир күнү окуп, бир күнү окубай калган мектептер болуп атат. Ушунун өзү эле балдарды бир мындай бүтөбүз деген сыяктуу бир сезимге туш кылып койгондой да. Анан сабагына көп көңүл бурбай, аз калдык деп китептерин керек болсо алып баргылары келбей турган жагдайлар болуп атат. Сиздер үчүн кандай көрүнөт ушул? Кандай балдардын маанайы кандай болуп атат ушул жөнүндө айтып берсеңиздер? Балдардын силердин мектепте биринчи ушул Хоуп Академия өзүңөрдүн мектебиңер жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, ал эмне деген өзгөчөлөнгөн мектеп? Бул жекече мектеп экен, Бул жекече мектеп. Ал жерде Кыргызстандан болбогон окуучулар окушат да. Башка мамлекеттен келген окуучулар окушат. Атайын ошолорго уюштурулган мектеп деп айтсак болот го. Ал мектеп өзгөчө, анткени анын системасы, өтүлгөн методдору биздин мектептерден айырмасы аябай чоң. Бирок ошол эле учурда өзүмдүн 2 балам бар. Биздин шаарда жайгашкан мектептер тууралуу деле айта кетсем болот. Аларды апасы болгон үчүн, андай мектепте иштеп тажрыйбам болгон үчүн ал мектептер жөнүндө деле айта кетсем болот да. Ошол биздин эл аралык мектеп, сиз суроо бергендей эле өзгөчө мектеп, анткени ал жерде чет өлкөдөн келген балдар окушат. Айырмасы аябай чоң биздин мектептер менен салыштырмалуу. Ошол балдарда сиздердин мектепте айрым окуу системасы боюнча, окуу пландары боюнча эмне дейбиз? Ошол жагында да айырмачылыктар бар. Анан биз айтып аткан мына акыркы чейректин кыйынчылыктары жөнүндө айтышалы, сөз кылалы деп атпайбызбы? Сиздердин мектепте дагы ошол сезим байкалып атабы? Биз жакында бүтөбүз, кетебиз деген. Же аларда каникулдардагы мезгилдери башкачабы, кандай? Жок, каникулдун мезгилдери алардыкы биздикиндей эле, так эле биздикиндей. Бир аз мүмкүн плюс-минус 5 күн, же болбосо 3 күн айырмасы бар. Жазгы, кышкы, күзгү каникулдарга караганда, жайкы. Бирок адаттагыдай эле жазгы менен күзгү менен жазгы 10 күндүн аралыгы, кышкы каникул узагыраак болот аларда, анткени алар Рождество майрамын белгилешет эмеспи? Алар үчүн ал каникул бир 3 жуманы түзөт да. Биздики эгер 2 жума болсочу, жайкы каникул биздикиндей эле 3 ай созулат алардыкы дагы. Эми алардын маанайы жөнүндө айта кетсем, алардын системасы, методдору таптакыр башкача болгондуктан алар мектепке кубануу менен келишет. Анан мен андайды биздин мектептер жөнүндө айта албайм да. Кубануу менен келишет. Анан ушундай бир энтузиазм бар аларда. Анан анткени бүт сабактар построены на играх, в игровой форме өтүлөт да. Ошондуктан алар үчүн кызыктуу мектепке келиш. Мисалы айта кетсем, эпидемияга байланыштуу 4 күн окучубуз.
пятница күнү алар үйдөн окушчу, келишчү эмес мектепкечи. Анан акыркы айда апрелдин башында пятницаны да коштук. Анан кошуп туруп анан эми балдар пятница күнү да келесиңер десек, алар ура деп аябай сүйүнүштү да. Ал нерседен байкасак болот, балдар мындай с удовольствием келишет да мектепкечи. Кубаныч менен, жан дили менен. Ал эми мен өзүм балдарымды айта кетсем, алар тим эле деле жыргап барышпайт мектепке. Алар кадимки эле мектепте окушат. Алар кадимки эле мектепте окушат. Алар опять в школу деп эле кетишет. Сиз айтып бере аласызбы азыр ошол бир сабакты мисал кылып кантип ошол оюн аркылуу кантип өтөсүңөр ошол нерсени? Ооба, айта кетсем болот. Биз көнүп калгандай биздин мектептерде 45 мүнөт уланат бир сабак. Анан 45 мүнөт бою негизи мындай мүмкүн азыр кичине өзгөрүлүп аткан чыгар, бирок негизи 45 мүнөт бою бала ордунда отурат, эч жака жылбайт. Мүмкүн бир 5 мүнөткө, 3 мүнөткө туруп физзарядка жасашы мүмкүн, бирок калган убакта ал ордунда эле отурат. Ал эми тигил жерде болсо эми мындай да, азыр балдар группа менен иштейсиңер. Азыр балдар экиден в паре работать будете. Эми балдар индивидуально иштейсиңер дегендей ар кандай ыкмаларды колдонушат да. Анын үстүнө менин оюмча алардын мисалы берилген тапшырмалары биздики көбүнчө эле жазыш керек. Жазып отурасың. Ал жерде алардын берген тапшырмалары мындай оюндар менен коштолгон да. Ошонусу менен кызыктуу. Бул эмне өзгөчөлүгү бар деп ойлойсуз? Мисалы лабиринт, мисалы бир тапшырма бар, ал жерде математиканы алган да, и там несколько примеров. Анан ошол примерлерди вот по мере того, как они решают примеры, они идут и находят какие-то разгадки на какие-то определенные загадки, да. И это вызывает интерес у них. У нас же нет. У нас ты должен сидеть и писать, жазышың керек. Бир нерсени түшүнбөй калдым деп айта албайсың. Анткени айтсаң эле, эмнеге түшүнгөн жоксуң, мен сага канчадан бери түшүндүрүп атам дейт го. Мындай, к сожалению, биздики мен эңсегендей, мен кыялдангандай деңгээлге жете элекпи, же кандай, же ошол нерсеге баратабызбы? Мүмкүн баратабыз. Үмүтүм бар, конечно. Албетте, мен деле үмүтүм бар, что в нашей стране что-то поменяется, и как-то мы заинтересуем детей. Балдарды кызыктырыш үчүн өзгөчөлөнгөн. Эми сөзсүз түрдө азыр угуп жаткан ата энелер ойлоп атса керек да, бул чет өлкөнүн, албетте чет өлкөдөн келген балдар болсо, чет өлкөдөн каржыланат, алардын акчасы көп, ошондой окутат да дегендейчи. Анан мындай бир бул бизге үч уктаса дүшкө кирбес эле нерсе турбайбы? Укпай эле коелу дегендей кылышы мүмкүн да. Бирок биздин ушул өзүбүздүн мектептерге кайтып келе мейли сиздин мектебиңиздеги тажрыйбаңызды ушул азыркы мектептерде колдонсок кандай болмок? Биздин мамлекеттик кадимки мектептерибизде ошол ыкманы колдонсок кандай болмок деп ойлойсуз? Колдонууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Кеңеш мугалимдерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ата энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Мен негизи ойлойм, алар бирден бир себеби алардын балдардын ийгиликтүү болгону бул ата энелердин балдарга көңүл бурушугу. Канчалык деңгээлде биздин өлкөдө ата энелер балдарына көңүл бөлүшөт билбейм, бирок менин тажрыйбам көрсөткөн боюнча мен мындай да мектепте иштегем да. Биздин эле Бишкектеги бирден бир мектебинде иштегем. Ата энелер өкүнүчтүүсү балдарына азыраак убакыт бөлүшөт. Бул проблема да. Анткени ар бир бала ата энесинин көңүлүнө, убактысына муктаж деп эсептейм. Көбүнчө балдар биздин өлкөдө, такыр эле биздин өлкөдө эмес го, бул мүмкүн дүйнө жүзүндө проблемадыр, билбейм. Балдар жетишсиз балдарга жетишсиз убакыт бөлүнөт го дейм. Балдарга көп убакыт бөлүнбөйт. Көп бөлүнбөйт ата эне тарабынанчы. Анын үстүнө азыркы заманда век высоких технологий балдарга көбүнчө эле мындай эме го.
гаджеттерди, девайстарды алып бересиң да анан кийин бүттү. Ребенок сам себе предоставлен. Родители занимаются тем, что... Ну, конечно, я не скажу, что они вот занимаются тем, что хотят. Они тоже стараются заработать где-то, да, обеспечить своего ребенка, помочь в развитии своего ребенка. Но тем не менее, я считаю, что недостаточно времени все равно уделяется в семье каждому ребенку. В то время как родитель может постараться и найти время уделить, ну, как минимум, не знаю, час, посидеть с ребенком, почитать, сделать с ним уроки. Ну, и как раз-таки я не могу сказать, что вообще не уделяется внимания. Нет, есть родители, которые очень усердно работают над этим и хорошо уделяют внимание детям. Но, к сожалению, мне кажется, большинство недолжное внимание уделяет своим детям. Балдардын демек окуусу, билим алуусу дагы ата энелерге мындайча айтканда көз каранды деп айтсак болот, Ооба. Сиздин айткан оюңузду бир аз кыргызчалап кетейин. Ооба, көңүл бурулбай калбайт. Сөзсүз түрдө баягы ата эне балага көңүл бурат, кийимин алып берет. Биздики ушундай көңүл буруу дегенде ушундай жагын түшүнүп калабыз, курсагы токпу, тамак ичип кеттиби, чөнтөгүнө акча сала кеттиби, бала кийими тазабы, бүтүнбү, эми аябай көңүл бурду дегенде ушул жагына гана көңүл бурабыз, сабакка бардыбы, аман эсен жеттиби, аман эсен келдиби. Анан ал бала мисалы үчүн сабакты түшүндүбү, андан эмне алды, өзү үчүн керектүү бир нерсе алдыбы, анын балдар менен болгон мамилеси кандай болуп атат, мугалимдер менен болгон мамилеси кандай болуп атат, ал эмнени өздөштүрүп атат, эмнеден кыйналып атат. Ушул нерселерге биз көңүл бурбай калат болушубуз керек, биздин тилекке каршы биздин коомчулукта ушундай. Бардыңбы, келдиңби, болду дегендейчи, эптеп билим алсаң болду, эптеп баягы 3 менен болсо дагы мектепте ар бир класстан класска көчүп кийинки класска калбай, эптеп мектепти бүтсөң болду дегендейчи көз карашы. Анын жан дүйнөсү мисалы үчүн. Бирок ошол баланын деген ошол учурда ал инсандыгы калыптанып атат да, как личность, ошол учурда калыптанат да бала. 11 мектепке бергенде ал дүйнөнү тааныйт дегендейчи. Мисалы үчүн өзүбүз деле карап көрсөк болот го, окубаган бала менен окубаган баланын айырмасы дегенде, же болбосо мектепте окуаптыр десе кандай, демек биз мектептен ал бир дүйнөнү тааныйт, инсан болуп калыптанат деген максат менен беребиз да аны мектепке. Ошол эле учурда биз анын мугалимдерге түртө салып койгон сыяктуу сезилет, кандай деп ойлойсуз? Мугалимдерге бердикпи, демек аларга көрүшү керек, алар үйрөтүшү керек. Өздөрүнүн жоопкерчилигин билбей калган учурлар болот деп ойлойсузбу, ата энелер? Ооба, ал дагы проблема го. Көп учурда мен мындайда мектепте иштегенде, мисалы үчүн балдардын жетишпей атса кайсы бир сабактан, ата энеси келип кээде ачык эле айтат да, мүмкүн даже урушкан сыяктуудай болуп эле айтат: эмне үчүн менин балам жетишпей атат сабагынан, силер жооптусуңар ага, силер жетишсиз убакыт бөлүп атасыңар менин балама деп кээрлер жада калса претензиялар менен келишет да. Бирок мен ойлойм, эки тарап тең бул нерсени бирдей алып кетиш керек. Ата энелер дагы жетиштүү көңүл бөлүш керек балдарыначы. Эгерде балдары кайсы бир жагынан жетишпей атса, кайсы бир сабактан, мисалы математикадан же болбосо мекен таануу же кыргыз тили, англис тил болсо деле, эгерде бала бир жетишпей атса, анда ата энеси ага көңүл бөлүш керек болуп калат го. Эми биякта мен айткым келбейт, анда репетиторду нанимать эткиле, же болбосо курстарга бергиле анда деп айткым келбейт. Менимче, эгерде ата эне жетиштүү көңүл бөлүп койсо эле, анда деле дароо отличник болуп кетпеши мүмкүн балачы. Ата энеси көңүл бөлүп койсо эле дароо эле отличник болуп кетпейт. Бирок ошол нерсе эгерде стабильно болуп турса ата эне тарабынанчы, анда мен ойлойм ийгиликтүү эле болот го деп. Ооба. Баланын успеваемостичи, жетишкендиги. Жакында балдар каникулга чыгышкан атпайбы? Анан каникулга чыкканда көп учурда мынтип карасаң 3 ай каникулдун ичинде канча күн, 90 күн. Ошол аралыкта балдар көп нерсени унутуп коюшу мүмкүн. Анан кандай деп ойлойсуз? Ошол каникул учурунда балдар эс алыш керекпи же сабак окутуш керекпи? Балдарга кандай деп ойлойсуз? Педагог сыяктуу кандай кеңеш берип кете аласыз? Негизи таптакыр элечи, бүттү, эми эс ал, 90 күн эчтеке кылба деп койгон туура эмес деп ойлойм. Биздин үй бүлөдө биз кандай кылабыз? Мисалы үчүн 90 күн болсо деле, күн сайын 10 мүнөт
же болбосо 20 мүнөт бир китепти окуп туруш керек. Китеп окуйт, сөзсүз эле бир китепти алып беребиз, ошону окуйт. Андан тышкары мен негизи адамдын бош болушуна каршымын да. Мындай бош жөн эле жүрүшүнө каршымын. Ошон үчүн мен сөзсүз түрдө мындай кылам да. Кызыктуу бир мүмкүн китеп алып берем, окуй тургандан тышкары дагы мүмкүн математика сабагынан. Андан тышкары англис тили боюнча мисалы гел ойноп туруп, экөөбүз ойноп туруп тил үйрөнөбүз деп туруп эле убакыт бөлөм да. Гел мо сөздөрдү үйрөнөбүз. Эми муну айтабыз, эми тигини айтабыз деп мен аракет кылам. Ошол 90 күн бою бала бир нерсе менен алек болгонго. Ал учурда ал мектептеги болуп өткөн программаны да унутпайт го. Андан дагы ал өзү да бир нерсе менен алек болот да. Кошумча жайында бекер жөн эле жүрбөй. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, мен дагы ушундайга жакынмын да. Эртерээк эле каникул болсо экен дегендечи, мындай эркиндикке кое берет элем деген. Айрыкча ушул онлайн окутуу учурунда аябай кыйын болду бизге. Үйдө отуруп сөзсүз баягы контролдош керек, карап жаздыңбы, жибердиңби, анан кайра жооп келдиби, баа алдыңбы, эмне болдуң, күндөлүгүңдү жаз деп элечи. Анан кийин ушундай самап калдык да, баягы онлайн каникулдун башталышынча. Анан бул чындап жакшы кеңеш деп ойлоп атам. Мисалы жаз келсе эле болду, чоң атасыныкына кетирет элем дагы, жайлата ошакта жүрсүн деген сыяктуу бир сезим келет го. Эс алсын деп, ага деле убакыт жетиштүү, ага деле убакыт жетет. Жакшы кеңешти айтып кеттиңиз. Баягы чогуу тил үйрөнүү, чогуу бир нерсе үйрөнүү. Азыр эми баардык мүмкүнчүлүктөр бар го. Ошол телефонду карматып отургузуп койбой, мейли энциклопедия сатып берип, ошондон ичинен маалыматтарды окуп, балдар үчүн сонун энциклопедиялар бар. Азыркы учурда баардык тилдерде, орус тилинде, кыргыз тилинде дегендей. Гаджет деп калбадыкпы? Сиз ошол балдарыңызды гаджет менен байланышы канчалык? Өзүмдүн балдарымдын гаджети биз алып койгонбуз негизи. Улуу балабыз 6-класста болгондо деле, азыр 6-класста окуйт, анын өзүнүн гаджети бар, бирок ал колдонбойт аны. Эгерде сабактан бир нерсе жибериш керек болсо, анда менин же жолдошумдун телефонун колдонот да. Анан кээде берип турабыз, бирок жарым саат же болбосо 1 саат деп туруп эле убакытты ченеп туруп беребиз да. Анан жанагы айтып кеткеним боюнча кошумчалап кетейин дедим. Жайында мисал азыркы учурда деле аларга биздин бир доскабыз бар, анын ар бирөөсүнө 2 балама тең тапшырмаларды жазып кетем да эртең мененчи. Улуу балам үчүн тапшырмалар, кичүү балам үчүн. Алар болсо сабак жагынан тапшырмалар, үй жыйноо жагынан тапшырмалар болушу мүмкүн да. Анан мынтип сүйлөшкөнбүз. Эгерде мен келем кечинде текшерем, эгерде баары аткарылган болсо, анда бир наклейка аласың. Анан ошентип алар определенное количество наклеек чогултушат, 10 мисал үчүн, анан кийин дагы бир приздер бар да, 10 наклейка чогултсаң анда мондай болушу мүмкүн, тигиндей болушу мүмкүн, же тандайсың үчөөнүн бирөөсүн, приздинчи. Ал нерсе балдарды шыктандырат, мотивирует детей, и они уже начинают к этому по-другому относиться, нежели если ты просто говоришь выполнить и все. А когда ты их мотивируешь и подбадриваешь, то они заинтересованы сами. Шыктандырып күч бергенде. Негизи жайкы каникулда дагы мен айта кете турган нерсе бул балдарга жана сен айтпадыңбы, оюн аркылуу депчи. Ошо оюн аркылуу эле сабак жаздырса болот экен. Мисалы үчүн кел деп эле ата-эне даярданып, бир жана сен айткандай лабиринт болобу, же болбосо бир могулга могуну кошсоң, 6-га 6-ны кошосуң, анан буга буну кошосуң деп отуруп, аягында бир приз болот деп койсоң, бала оюн аркылуу эле математиканы чыгарып атып эле, анан кантип ошо ал математиканы гана эмес, анын үстүнө жазуу дагы, деп окуп дагы, окуганы да өнүгөт, анан математикасы дагы өнүгөт. Ошентип биз каникул учурунда кызыктуу кылып балдарга машыктырсак болот экен. Мен азыр биринчи жолу уктум бизде ушундай мектеп бар экен, аябай кызыктуу экен. Мен да аябай эңсеп жүргөм, каалап жүргөм ушундай мектептер ачылса, биздин бир система өзгөрсө деген бир ата-энелердин каалоосу болуш керек. Аябай кызыктуу экен. Мындай мектептерди жеке инсандар, жеке мектептер катары ачууга дагы болсо керек, кээ бир ата-энелер чын жүрөктөн берсе керек деп ойлойм да. Эми финансы маселеси, аркы беркиси жагын карабаганда, атайын мектептер болсо керек. Сиздин маалыматыңыз барбы, жокпу? Кыргызстанда ошол кыргыз балдары окуган, кыргыз үй бүлөлөрүнүн балдары окуган ушундай мектептер.
ушундай система дагы сиздердикиндей же? Мүмкүн системасы бардыр, бирок учебный план бүт мектептерде бизде окшош. Бишкекте болобу, Баткенде болобу, Ошто болобу, куррикулум деп коет, учебный план. Ал бүт жерде окшош эле кетет да. Мисалы үчүн бир нерсе кылып өзгөртөйүн десем, мисалы үчүн мен ойлогондо, эгерде мен өзүмдүн мектебим болсо, мен тиги системаны алып келип туруп эле өзүмдүн мектебиме Бишкекте жайгашкан. Ал системаны өтө албайм да. Анткени биздин министерство билим берүү тарабынан бир учебный план коюлган, ошол нерсени биз аткарышыбыз керек. Жеке мектептерге дагы тиешелүү, Ооба, баарына тиешелүү. Анан оценивание да ошол менен кетет, коштолот, анан кийин аттестаты, экзамени бүт баары байланыштуу да. А эгерде мисалы үчүн Американы алсак, ал жерде мындай экен да, мен ошол нерсени өткөндөрдө билип калдым. Канча бир штаты болсо, ар бир штаттын өзүнүн учебный планы бар экен. Ар бир штаттын независимые они друг от друга. И каждый проводит свой учебный план. Ушундай экен да. А бирок бизде андай эмес. Мы все подчиняемся учебному плану, который выдает министерство наше образование. Анан дагы онлайн окуу сабагы учурундачы мен аябай байкадым да, ата энелер аябай кыйналышты. Бир отурсак, биздин балабыз окуган группага бир ата эне капыстан жөнөтүп алды да, анан ошол жерден баласын аябай сөгүптүр да, сөгүп атыптыр. Аябай мындай өзүнөн чыгып кетти окшойт да, апачы. Анан балам көтөрүп келип соткан, апам бул мени урушуп атабы, мени сөгүп атабы деп коркуп алыптыр. Анан жок балам, бул сага тийиштүү эмес деп анан өчүргөнгө туура келди. Бирок ошондойлор бир нече жолу кайталанды да. Апалар өздөрүнөн чыгып кыйналып, балдарын сөгүп, жаман сөздөр менен айтканда уят да. Өздөрүнөн чыгып кетип аткан учурлар болду. Ошол учурларда педагог катары мындай кандай кеңештерди берип кете аласыз бүгүнкү күндө? Балдарга ата энелер кантип жардам бере алышат? Сиздердин мектепте кандай бул нерсе? Билбейм. Кандай десем, менин оюмча да, калып таанылып калганго өкүнүчтүүсү биздин ата энелердечи. Алардын ата энелери аларды ошондой урушкан, анан кийин алар өздөрүнүн балдарын урушат, анан кийин алардын ошол балдар өздөрүнүн балдарын ошентип урушат. Мен деле ушинтип чоңойгом деген. Ооба, ошондой ой менен мамиле кылышат го балдарга деп ойлойм да. Атайын деле антип мамиле кылбайт болуш керек. Атайын деле кылышпайт. Анын үстүнө ата эне мүмкүн аябай эле жардам бергиси келет да. Бирок кээ бирки учурларда ата эне деле билбейт программанычы. Мага родителей тоже жалко, потому что они хотят помочь своему ребенку, но они не могут. Ну, во-первых, может быть, они совсем помнят уже программу, потому что сколько лет уже прошло, я ничего не понимаю в твоей программе, сам делаю уроки деген сыяктуу мамиле кылышат да ата энелерчи. Аларды деле түшүнсө болот, алар кандай реакция кыла алышат, ошондой эле реакция кыла алышат да. Бирок мен кандай кеңеш берем? Айтып коюш оңой эле, не срывайтесь, не гневайтесь, не раздражайтесь деп айтып коюш оңой эле. Бирок башка выход жок да, нужно учиться все-таки, оказывается, стараться не гневаться. Может быть, сегодня у тебя не получилось, а завтра оно получится. Да? Может, тренироваться надо, практиковаться в этом родителям, и они научатся этому, чтобы наше следующее поколение, оно по-другому уже реагировало, и по-другому относилось к своим детям, к следующему поколению. Этому можно научиться. Менимче үйрөнсө болот. Но все-таки вопрос практики здесь стоит, мне кажется, больше надо практиковаться. Вот, анан дагы бир кеңеш сиз айттыңыз, андай ата энелерге мен айтып кеткендей эле жетиштүү көңүл бөлүү дагы абдан маанилүү. Кээде ата энеси чарчап келет жумуштан, анан кийин үйгө келип алып тамак жасаш керек, үй жыйнаш керек, дагы башка балдар бар, алар менен сабак, аларга көңүл бөлүш керек. Же болбосо мүмкүн даже ага жетишпей эле саат 9-10 келип эле жатып калыш керек болуп калат, кээ бир ата энелергечи. Анда жумушуңарды таштап койгула деп деле айткым келбейт да. Анткени жашаш керек да, нан таап жеш керек. Мүмкүн балансты тапканга аракет кылыш керек го. Балдарыбыз бар болгон соң биз аларга жетиштүү көңүл бөлүшүбүз керек. Бул биздин бир максатыбыз болуш керек да. Акча табуу, жашап кетүү эмес, бирок ошол эле учурда биз аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз кааласак, аракет кылсак, анда
болуш керек, да, получится. Просто, может быть, надо больше внимания уделить, подумать, как бы лучше сделать, чтобы уделить достаточно внимания и времени своему ребенку. Баалуулуктарды туура орноштурганга, анан дистанционный окуу бул күтүүсүздөн болуп кетпедиби? Мындайча айтканда, педагогдорго дагы, ата-энелерге дагы, балдарга да бул бир кандайдыр бир стресс болду да. Анан ошол учурда бул негизи мектеп окуудан айырмалат эмеспи? Анан балдарга биз айтсак болот экен да, эми пижамасын чечип, кийим аркылуу да настрой кылсак болот экен балдаргачы, кийим аркылуу да настрой кылып, күн тартибин түз берип, ошондо дагы балдар мындай настрой алышат да, кандайдыр бир. Анан бир көркөм түрдүү, мындай орусча айтканда красочный бир күн тартибин ошондой кылып берип койсо дагы балдардын мындай маанайы көтөрүлүп, анан бир сен айтып кеткендей доска бар дедиң, үйдө балдарга ошондой доска кылып туруп, анан өзүнүн ийгиликтерин бала жазганды дагы сен өзүңүн ийгиликтериңди жаз деп койсо, бүгүн 5 алдым, бүгүн 4 алдым деп жазып алып, анан өзүнүн ийгиликтерин көрүп алып да бала кубанып, ошол да шыктандыруу берет экен да, деп айткан. Биз баарыбыз, сиз дагы, биз дагы энебиз дегендей окуучу балдарыбыз бар. Биз азыр отуруп алып эле Кыргызстандын булуң бурчунда угармандар, апалар бизди угуп атат азыр ушул учурда, аталар угуп атат дегендей, анан мындай бир өтө акылдуусуну эле бир нерсе айтып аткан жокпузбу деп кээде менде ушундай ой пайда болот да. Чындыгында ар бир адамдын жашоосун тереңинен билмейин, акыл үйрөтүп койгону менен эч кандай пайда жок да. Сиз айтып атпайсызбы азыр чындап баягы нан таап жеш үчүн иштеш керек, жанды багыш керек деп. Бирок азыркы учур мен мындай жашоонун өзүнөн алып карап атам да, эч кимди күнөөлөө иретинде эмес, көбүрөөк акча табыш керек деген учур. Азыркы учур бул машинам эскирип баратат, менден башкалар, мени менен теңдер мондай машина тээп баштады, мен ошондойун алышым керек. Ошол эле учурда бияктагы баланын жашоосу биякта калып калды да. Баланын окуусу, баланын жан дүйнөсү, баланын эмнеге кызыгары. Гапаратив белгилүү сүрөтчү жашап өткөн го 20-кылымда. Ошонун кичинекей бала чагы жөнүндөгү чыгарма бар эмеспи адабиятта, Рабат Дарбаза деген. Ошол чоң атасы Айты менен Айтыке деп айтылат чыгармада. Айтыке ошол гапарды жапарды. Кичинекей кезинде ошол экөө тең жарды, бала менен гана атасы да. Эмеге түйүнчөккө баланы салып алып, көтөрүп, кайыр сурап, көчөлөрдө кыдырып жүрөт да. Бирок экөөнүн ошол чыгармада карасаң, экөөнүн мамилеси ушунчалык жакын бири-бирине. Ал сен мына жарды болуп калдык, мен сенин курсагыңды эмне кылып тойгузам деп баласын жемелеп жекирген жок. Ошол бир каткан нан таап алышып, каткан нан болот баягы Айтыда. Мен ошол чыгарманы кайра бир сыйра окуп чыгышым керек эле. Кооперативдин атасында. Анан ал нанды, катып калган нанды чекесинен кичинеден сындырып, анан кемирип, кыдырып жүрүшөт да экөө. Ошол учуру гана эсимде. Азыр эсиме түшүп кетти, муну ойлогондо эле эмесмин. Анан баягы ит бар жанында, бир ит күчүгө кошо ээрчип жүрөт да. Анан кийин баягы же деп балага берсе, бала мынтип жеп, анан кичинекей күкүмү түшүп кетсе, ит ошону жейт. Анан топуракты алып туруп ме деп ыргытып коет дагы, баягы күчүгү нан экен деп чуркап барып чыттап жебей кайра келсе, аны алдап койдум деп бала сүйүнүп ошого элечи. Үчөөнүн ортосунда бир мындай табигат менен адамдын ортосундагы байланыш деген сыяктуу да. Ошол гапар мисалы үчүн өлүп калган жок, ошол гапар ошондой кыйынчылыктарды басып өтсө дагы улуу жазуучу болду, улуу сүрөтчү болду да, Кыл калем чебери болду. Мисалы үчүн Гапаратив атындагы сүрөт музейи бар азыр дегендей. Белгилүү сүрөтчү, анын чыгарган баягы тарткан картиналары Окмуштуудай сонун дегенде ошол кезге чейин тирүү, ошол кезге чейин таасирдүү. Демек, мага мындай ой келип атат да. Азыр сөзсүз түрдө эле баланын билим алып, билимдүү болуп, кайсы бир кесиптин ээси болуп, укмуш жакшы окуп деле кетишинин андай деле мындай сөзсүз түрдө ошондой ар бир бала 5ке окуп министр болуш керек деген нерсе жок. Эч ким андай дагы боло албайт, бирок мен ошо ата-эненин бала менен байланышын айткым келип атат да бул жерде. Мейли бар болсун, мейли жок болсун, эң негизгиси ошол байланышты жоготпош керек депчи, ата-эне менен баланын ортосундагы байланышты. Балким ал математикадан билбесе, балким ал сүрөттү кыйын тартып, кийин ошол Кооператив сыяктуу чыгаан сүрөтчү болоттур. Балким мыкты спортсмен болоттур дегендейчи. Эң негизгиси аны билүү үчүн ошол ата-эне менен болгон тыгыз байланыш. Балам эмнеге кызыгат, балам эмнени жакшы көрөт. Сөзсүз түрдө эле бир кымбат
спорт мекемелерге барып же болбосо машыктыра турган атайын жайларга барып баланы үйрөтүү эмес, ошону менен чогуу талаага чыгуу же болбосо бир сейилдеп басуу, аны менен сүйлөшүү, ойноо, күрөшүү, мындай жеке байланыш, жөнөкөй эле жеке байланыш, эч кандай акча коротпой туруп деле эне менен бала, ата менен бала тыгыз мамиле түзө алат болуш керек деп. Мындайча айтканда карап көрсөк, жашоодогу чыныгы баалуулуктар өзгөрдү деп айтсак болот. Мындай общение, мындай баарлашуу, сүйлөшүүнүн ордуна көбүрөөк акча бири менен салыштырып, ой бул мындай үй куруптур, мен да кем калбашым керек дегенде, балдар каралбай калганда мындай баалуулуктар жоголуп, анан ошол үчүн ушундай көйгөйлөр болуп атат го деп ойлойм. Бирок ар бир ата эне эгерде кааласа, анда убакыт табат болуш керек балдарына. Ооба, сиз туура эле айтып кеттиңиз да, ошол нерсени айтайын деген мен дагы. Ар бир эле бала ашыктуу боло бербейт. Ата энеси, ар бир ата эне каалайт да, мындай отличник, жалаң бешке окугандычы баласынын. Анан эмнегедир баласы мектептен келгенден кийин эле канча алдың бүгүн деп эле сурайт да. Балам, бүгүн кандай окуп келдиң? Кандай окуялар болду мектепте? Эмне кызыктуу, эмне деген кызыктуу нерселерди үйрөнүп келдиң? Айтып берчи мага дебейт да. Көп эле учурда канча алдың бүгүн? 2 алган жоксуңбу? Же 5 алдыңбы? 5 алсаң, анда мен сага мороженое алып берем. Же болбосо 5 алсаң, анда телефон менен 2 саат мультик көр деген сыяктуу ушундай да. Бул туура эмес деп ойлойм. Мен дагы мектепте жакшы окуган үчүн башында улуу баламдан талап кылчумун. Эмне үчүн ал 5ке окубайт? Мен 5ке окугам, анда бул деле 5ке окуш керек го деп. Анан кийин түшүндүм, жок, балдар ар кандай болот. Эгерде мен 5ке окусам, менин балам дагы жалаң отличник болуш керек дегенди билдирбейт. Анын балким башка бир жагынан ал күчтүүрөөк болуп чыгышы мүмкүн да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ар бир эле отличник ийгиликтүү болуп кетпейт жашоодо, Анткени мүмкүн ал башка жагынан өнүгөт жашоосунда. Мүмкүн ал отличник болбой көптөгөн адамдарга жардам бере турган адам болот, Анан негизи ошентип талап кылуу, канча алып келдиң бүгүн? Же болбосо эмнеге 2 алдың деген сыяктуу. Эмнеге 1 эле 5 дегендей. Эмнеге 1 эле 5? 4 сабактан 5 албайт белең деп күтүп туруп талап кылганыбыз туура эмес деп эсептейм. Чындап эле кээ бир балдарды карасаң, мындай сабак алар мектептен начар эле окуган да. Бирок ушундай, азыр мен бир адам эсиме түшүп атат. Мастер на все руки деп коет го. Бар жогун билет да. Айылда көлдө турганыбызда ошол бир адам бар эле, биз аны үйгө чакырып ошол уста болчу да, эми анан ар кайсы жумуштарыбызды заказ берип жасатат элек. Анан бир күнү айтып калдым, Нурлан деген байке. Нурлан байке, муну билесизби, аны билесизби деп калам да. Тигини кылып бере аласызбы десем, кылып бере алам деп бар жогун жасайт. Анан билесизби десем, бир күнү тажап кетти окшойт. Сен менден эмне билбейсиң деп сурачы деди да. Эмне билбейсиң деп сурачы депчи. Эмне билбейсиң десем, мен ошол бала төрөгөндү билбейм деп тамашалап атпайбы. Эркек адам болгонум үчүн калганынын баарысын билем деп ушундай таң калтырып, чындап эле дейм да. Бирок өзүң карасаң, мындай көп сүйлөбөйт, жоош, мындай бир айтчу нерсени дагы айтып жибербейт да. Айтып ийсе, ушуну айтса деп ойлосоң дагы, бирок айтпайт. Ушундай да, бирок кылган иши. Анан үйүндө да биз мындай үй бүлө катары дагы катышып турабыз. Анан үйүнө барсаң, короо жайынын иреттүүлүгү, тазалыгы ушундай суктандырат да адамды. Чындап эле баардык жактан төп келишкен жигит мырза да. Анан чындап эле балким балдарыбыз сабакты 5ке окуган менен кээде мындай болот да. Мен бир курбум айтат, 400 сомго люстра сатып келсем, бир учурда айтканда, жолдошум аны 400 сомго кайра койдурбадыбы бирөөгө дейт да. Өзү койгонду билбей 400 сомго кайра койдурду дейт. Анан мисалы үчүн ал болсо ушундай жакшы окуган, билимдүү, грамотный, ошентип ручканын башы менен жумуш жасаган, ручканын башы менен акча тапкан дегендей жигит. Бирок ошол үйдөгү эле эң жөнөкөй люстраны тагып коюш анын колунан келбейт. Демек, сөзсүз түрдө эле баланын дайыма 5ке окуп, анан бизди кубандырып, анан болду, ар жагында эчтеке жок калганы маанилүү эмес экен. Же болбосо кыздарыбыздын тим эле мектепте баарысын 5ке окуп, бирок турмушка даярданбай калышы, жашоодо мисалы үчүн аял затына керектүү сапаттарга ээ болбой калышы, бул туура эмес, жакшы эмес. Ошондуктан эң негизгиси баягы энесин көрүп кызын ал дейт деген сыяктуу, мисалы энелер кыздарына болобу, балдарына болобу ошол жашоонун өзүн үйрөтсө дегенди айткым келет да. Ооба. Жашоо өзү дагы мектеп го, мисалы.
Бир окуя эсиме түшүп кетти. Азыркы эл аралык мектептен бир окуучум бар да. Анан кийин бир күнү эле биз тест жаздык, анан тест жазып туруп эле анан мынтип айтып калдым. Мисалы үчүн Айша сен деген каталарың бар экен да десем, эч нерсе эмес. Менин апам айтат, эгерде каталарың бар болсо эч нерсе эмес. Каталар аркылуу жакшы нерселерге үйрөнөсүң. Каталар аркылуу көбүрөөк нерсе билип каласың дегендейчи. Анан ушинтип айтсам мен аны карап туруп жылмайып койдум да. Анан кийин ойлонуп койдум. Анын апасы ага туура көз карашты көрсөтөт экен да. Эгерде ката болуп калдыбы же эки алып калдыбы, эч нерсе эмес деп эле шыктандырат экен баласынчы. Эмкеде көбүрөөк аракет кыл, же болбосо ката аркылуу сен билип каласың ушул жерде ката болбош керек экенин деп туруп ага үйрөтөт экен да. Анан ошондойду каалап кеттим. Анан мен дагы ошондой мамиле кылып калдым да балдардын, өзүмдүн балдарымдын каталарына же болбосо анча эмес бааларына, 3 алып калса мисалы, туура мамиле, туура көз караш болуп калды да. Ошол нерсеге меники дагы башка ата-энелерге да ошол нерсени каалайм. Ооба, бул ата-энелерге дагы, мугалимдерге дагы керектүү нерсе окшойт дейм да. Бир мисал барго. Эми бир күнү баласы мектептен бир кат алып келип берет да апасыначы. Анан апасы окуп атып эле аны ыйлап жиберет. Анан апа эмне ыйлап атасың дегенде ал айтат да, мени мектептен чыгарып атам, эмне болду десе, жок балам, мугалимдер жазыптыр, мен эмне деп жамандап жазыптыр дегенде айтат да, жок балам, сен деген аябай жакшы окуйт экен, сен деген аябай сонун бала экенсиң, сен деген бул мектепте окубайсың, анткени сен деген аябай акылдуу болгондуктан сен башка мектепке окушуң керек деп ушундай бир шыктандыруу берет да. Анан үйдөн апасы өзү окутат эмеспи ошол баланы. Анан кийин ал киши бирдекени окумуштуу болуп чыгат, бирдекени изилдеп чыгат. Анан кийин апасы өлгөндөн кийин ошол катты таап чыкса, катты окуп таап алат да. Катты окуса көрсө ал жерде мындай деп жазган экен: сен балаң мындай умственно отсталый, акыл жагынан өнүккөн эмес. Ошол балаңды деген биз окута албайбыз, болду башка мектепке алып барышыңар керек деп жазган экен. Көрсөчү, ал катты ал баласына сен аябай акылдуу болгондуктан сен акылдуулардын мектебинде окушуң керек экен, башкача мектепте окушуң керек экен деп анан өзү окуткан экен да. Анан мынтип карасаң апасы эле ушул мындай акылы жактан өнүкпөй калган баланы өнүктүрүп мындай ошол деңгээлге жеткирип койду. Сен окумуштуу болот экенсиң деп атып, кийин окумуштуу болду да. Анан бүгүнкү күндө биз балдарыбызга эмнени айтып атсак, кийин балдарыбыз чоңойгондо ошол болуп чыгат. Биз бүгүн сен акылдуусуң, сен сонун баласың, сенин колуңан бул келет десе, сөзсүз түрдө келет. Эгерде ошол эле балабызды биз бүгүн сен келесиосуң, сен акылың жок, сен адам болбой калдың деп аткан болсок, анда сөзсүз түрдө ошол бала чын эле адам боло албай калышы мүмкүн. Ошол сөздөргө ишенет. Нейрондук мындайча айтканда бири связьтер деп коет. Ошолдун баардыгы бекемделет дагы, анан ошондой болуп калат бала. Кийин ошол эле сөздөрдү баласына айтып эле анан уланып берет да. Биз болсо мисалы үчүн ошондой кандай реакция берет элек, эгер бүгүнкү күндө ата-энелер кандай реакция берет эле эгерде балабыз жөнүндө мектептен ошондой кат келсе? Сөзсүз түрдө карачы могул катты, эмне деген кат, мен сен үчүн уят болдум, сен деген акылсыз деп атат, бул мектепте окуй албайт деп атат, жоготкула бул балаңарды көргүс келбейт деп атат, сен каяктан чыккан неме болдуң деп айтпаган сөздү айтып, тиги баланын такыр болгон дараметин өлтүрүп, эч кимге адамга болгон ишеничин өлтүрүп, талкалап, мындайча айтканда инсан катарынан чыгарып таштайбыз. Канча ата-эне ошондой кадам жасап атат болду экен азырчы тилекке каршы. Эгер сиз айткан окуяны мен дагы окуганмын, бирок чындыгында ооба туура мазмуну ушундай, бирок так эсимде жок болуп атат. Кийин чындап эле ошол улуу инсан болуп тарбияланган. Ошол анан кийин апасынын катын окуп, анан кийин эскерүүсүндө жазат ошол сөздөрдү. Анан чындап эле биз балдарыбызга кандай сөздөрдү айтып атабыз, эң маанилүүсү ошол экен да. Дагы бир физик кишини ошентет го, кийин физик болот да, ал кишичи кичкейинде ал аябай жаман окуучу экен да, бирок апасы мынтип айтып берчү экен: мен ишенем балам сага, мейли ким эмне деп айтса ошентип айтып берсин, бирок мен сага ишенем дей бергендиктен ал кийин улуу инсан болуп чыкты да. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө биз кандай сөз айтып атабыз, ошонун баардыгы таасир берет балабызга, кийин ошондой болуп чыгат да. Анан мен биздин бир мектептеги кызым окуган бир педагогко аябай баа берем да, таң калам. Анткени группа деген бар, азыр чат,
ата энелер группасы бар. Анан ошол жерден мынтип негизи эле ата энелер группасында бирөө бирдеке жазса, башка бирөө туура эмес түшүнүп алып, анткени ал жерде илеп белги эчтеке коюлбагандыктан мүмкүн суроо иретинде берсе, башка бирөө туура эмес түшүнүп алып эле анан кичинекей жерден эле уруш чыгып кетиши мүмкүн. Азыркы адамдардын баарындай нерв системасы жок карап эле анан кичинекей эле мындай бир краска, кичинекей эле бир боек болуп кетсе эле мындай бир уруш чыгып кетип эле адамдардын эмоциялары мындай ашып ташып эле анан бири бири менен урушуп калышат да. Ошондой өкүнүчтүү ошондой нерселер болуп турат. Анан биздин группада бир ата энелер канчалык мындай педагогко, мугалимге кээ бирде урушат да, кадимкидей мындай орой сөздөрдү жазса дагы биздин педагогко баа берем да. Ал унчукпай кайра жооп бербейт да. Мен мындайча айтканда ошону мындай түшүнөм да. Мен бунун деңгээлине түшкүм келбейт дегендей түшүнөм да. Аябай акылдуу, жаш эле, жаш да аябай. Бирок ошондой жаш болсо дагы аябай акылдуу, балдарга дагы аябай жакшы сабак берет. Өзү кыргыз эжеке, анан балдарга аябай жакшы, өзү да билимдүү, анан ошо билимдүү болгондуктан мен ойлойм ошол адамдарга тең келбей, ошолордун деңгээлине мен түшпөйм дейт дагы, анан жооп бербей коет дагы. Анан бирок балдарга мындай жакшы тарбиясын берип келатат да. Анан чоң рахмат ошол педагогдорго бүгүнкү күндө рахмат айткым келип атат. Айлыгы аз болсо дагы, бирок эртеден кечке чейин алардын дагы мындайча айтканда эмгеги оңой эмес. Алардын да биз эмгегин баалашыбыз керек. Мындайча айтканда ата энелер менен педагогдордун ортосунда сөзсүз түрдө байланыш болуш керек деп айткым келип атат да. Барып балдарым эмне кылып атат, кандай жардам берсем болот деп. Бирок бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү, сен айтып кеткендей, жанагындай бир аз болсо менин балдарым эмнеге окубай атат, сен күнөөлүүсүң дегенде ата энелер аз эмес. Ошол практикаңда кандай ошондой нерселер болду, мындай айтып кете аласыңбы ошол жөнүндө? Практикамда болгон андай нерселер. Ошол учурда ал адамга бир нерсени далилдебегендин да керек эмес деп ойлойм да. Анткени андай адам ачууланып турса, сени жаман көрүп турса, сага каршы чыгайын деп турса, ага сен башка нерсени көрсөтө албайсың. Биринчи мен кандай кылам? Андай ата эне башында эсимде 10 жыл мурун иштеп баштагам мектепте болжомол менен. Ошондо келип алып бир баланын апасы эмнеге ал эки алды? Ал нерседе мынтип угам ата энени. Ал айтып алат бүт жан дүйнөсүндө ичинде болгон нерсени. Сиз айтып кеткендей адамдардын нерви да жугарып атат да акыркы убактарда. Анан тим эле үйүндөгү проблемаларын кошуп, бүт баарын кошкондо анан ошондой взрыв чыгат дагы. Анан сага айтышы мүмкүн. Ошондой болгон айтты. Анан кийин мен унчукпай эле угуп туруп анан кээде албетте сен деле кармана албай ал адамга далилдегиң келет да бир нерсени. Эмнеге мага андай орой сүйлөп атасыз, эмне үчүн сиз мени дагы инсан катары көрүп мага уважение менен мамиле кылышыңыз керек деп туруп айткым келет. Бирок ошол учурда жеңгенге аракет кылам да, ал адамды угуп туруп деп туруп анан эми мени уксаңыз деп туруп эле анан дептерлерин алып чыгып, мынакей мындай каталарды кетирген, мен деле ага жыргап эле эки койгон жокмун, ушундай каталарды кетирди, анан бул жеринен ага бул темалар түшүнүксүз болуп калыптыр, мүмкүн мен аракет кылдым, өзүмдөн эмне талап кылынса аракет кылдым өзүмдүн тарабыман ошол билимди берүүнү, бирок мүмкүн үйдө жетишсиз көңүл бөлүнүп калды деп ал ата энеге айтканда ал унчукпай угуп туруп эле анан мен менен урушкан жок, анан унчукпай угуп туруп эле анан кийин кетип калган да. Ошол дептерлерин, работаларын көрсөткөндөн кийинчи анан негизи эле мугалим билбейм, мен оюм боюнча мугалим деле жыргап эле эки кое бергиси келбейт да. Бир чети бизде стандарт бар да, мисалы 2 ката кетирсең 3 кой, 4 ката кетирсең 2 кой депчи. Мен эгерде ал стандарт болбосо, мен 2 ката кетирген балага деле 5 кой бермекмин.
бирок тилекке каршы биздин үстүбүздө дагы завучтар бар, алар дептерлерди текшерет. Анан эгер мен 2 ката үчүн 5 коюп койсом, эмне үчүн 5 коюлду, бул биздин стандартыбызга туура келбейт, буга мынча коюшуң керек болчу деп да чыгышы мүмкүн. Анан башка ата-энелер ал нерсени көрө калып башка мугалимдер менен да салыштырышы мүмкүн да. Бул мугалим 2 ката үчүн 3 коет экен, а бул мугалим 5 коет экен, анда бул мугалим жакшы депчи. Анан ошон үчүн мен тажрыйбамда андай ата-энелерди деле угуп коюш керек. Ооба, эми айла жок да, угасың. Анан кийин өзүңдүн сөзүңдү, өзүңдүн оюңду айтканда ата-энелер түшүнөт. Обычно алар түшүнөт. Мынтип кечке эле сен менен урушпайт деле. Мен деле мисалы үчүн бир мугалимге бир претензиялар менен барсам, ал мага түшүндүрсө, анда ошондой турбайбы деле кетип калам го. Педагогдордун дагы бул жерде күнөөсү барбы балдардын ошентип эки алышына, жаман окушуна? Мисалы үчүн бир мугалим диктант жаздырып, диктант жазганда мен көп учурда байкап калам да, балам 4 алып жүрүп, анан башка бир педагогко келип анан ошону эле жазганда 2 алганын да байкагам да. Анан ошол педагогдон дагы көз карандыбы деп да ойлоп кетем да. Тилекке каршы көз каранды го. Ошон үчүн айтып коюшат го, бул мугалим жакшы, бул мугалим жаман деп, эмне үчүн ата-энелер анда ошентип бөлүшөт. Мен деле айта алам, мындай тилекке каршы бул өкүнүчтүү, бирок мен деле баламдын бир мугалими абдан сонун болчу, кийинки мугалими манча эмесирээк, аябай строгая болуп калды. Тим эле талап кылган, эмне үчүн биягы кир болсо анда 2 коем деп. Билбейм эмне кылыш керек экен, бирок ошол учурда мен каалайт элем баардык мугалимдер эле аябай эле талап кылган мугалимдер эмес, бирок шыктандырган балдарды мугалимдер болсо го деп кыялданам. Туура нерсени талап кылган, Ооба, туура нерсени талап кылган. Мындай балага зыяны келип кала турган нерсеге бөгөт коюп, бала үчүн нормалдуу эле болгон нерсени ага өтө басым кое бербей, мисалы үчүн кээ бирде чачың эмне деп эле бир басым кое беришет, же болбосо көйнөгүңдүн жакасы эмне деп элечи. Мисалы үчүн балким ал үй бүлө жетишпей жашайттыр, балким ал үй бүлөнүн баласынын чачын кыртырганга акчасы жоктур дегендейчи. Биз мындай баланын инсандыгын басып көбүнчөсүн, мейли ал көйнөгүнүн жакасы кир болуп калсын, мейли анын чачы кыркылбай калсын, бирок ал билим алсын деген нерсени карапчы. Анан көйнөгүн дептеринче дептер албетте китеп дептерди, мектептен берилген китептерди айрыкча булгап жалтактатыштын албетте эч ким туура эмес, бирок мисалы үчүн дептери чийилип калса же колу сулуу эмес жазылып калса эле ошого көңүл буруп, ошого эле басым коюп, анан 2 коюп койгон деген сыяктуу туура эмес го деп ойлоп атам да. Эми ар кимдин кол жазмасы ар кандай дегендейчи. Кол жазмаң жаман деп туруп деле 2 койгон учурлар болот го кээде. Бар. Ошол нерсеге мен кошула албайм. Анткени ар бир баланын өзүнүн личный кол жазмасы болот, Анан ар бирөөсүндө стандартка келтирүү бул туура эмес. Анын үстүнө аны үйрөтө албайсың. Кээде успешно болот, кимдир бирөөнү үйрөтсөң, а кээде это не заканчивается успехом, у него уже получается, вырабатывается свой почерк, который ты никак не исправишь, да? Ошол нерсеге кошула албайм. Ооба, ата-энелердин колуна окшош болот го, баланын колу бара-бара. Кичинекей кезинде баягы мындай кылып жазыш керек деген менен жазат, бирок бара-бара ата-эненин колуна. Кээ бир үй бүлөлөрдү карап туруп, мунун апасынын колуна окшош экен, атасынын колуна окшош экен дейсиң го, балдардын кол жазмасын. Демек, бир балага пайдалуу боло турган гана нерсени талап кылуу, баланын инсандыгына шек келтире турган нерсени талап кылбоо. Ата-энелерден дагы ошол эле учурда мугалимди дагы түшүнүү, мугалимге дагы ал анын жеке өзүнүн баласы эмес. Ал аны болгону билим берүүгө гана, билим берүү үчүн гана иштеген адам. Андан башка бир нерсени талап кылып, баланын өзгөрүшүн, мүнөзүнүн өзгөрүшүн, баланын бир жан дүйнөсүндө болуп жаткан нерселер үчүн мугалимди күнөөлөштүн кереги жок деп ойлойм. Аны менен ал тараптан ата-эне өзү иштеши керек го деп. Дагы бир суроо берим келип атат сизге мугалим катары. Мугалим катары ата-энеден эмнени күтөсүңөр? Мындай мугалимдер эмнени күтөт ата-энелерден? Мен жогоруда айтып кеткендей, жетиштүү убакыт жана көңүл бөлүүсүнө ошол нерсени күтүшөт го. Анан мугалимдерге болгон мамилеси мүмкүн. Негизи ар бир үй бүлөдө балдарды окутуп атсаң, мисалы классыңда
биздин мектептер боюнча айтканда 40 окуучу болсо, ар бир баладан эле билинет кайсы балага үйдөн жетиштүү көңүл бөлүнүп атат, кайсы балага жетишсиз көңүл бөлүнүп атат экени билинет да. Мен каалайт элем негизи ата энелер баалуу, кымбаттуу убактыңарды балдарыңыздарга таап туруп, аларга жетиштүү көңүл бөлүүгө маани берсеңиздер аябай сонун болот эле. Анан жогоруда айтып кеткендей, аларды отличник кылуу эмес биздин максатыбыз, ата эне катары, бирок алардын инсан болуп ушул жашоодо, чтобы получился тот человечек, который мог бы, можно даже сказать, принести пользу, да, обществу, который мог найти бы себя и как личность. Не обязательно быть отличником для этого, да. Ооба, абдан жакшы сөз менен жыйынтыктадыңыз. Эң маанилүүсү отличник, бешке окуган окуучу болуш эмес, эң маанилүүсү бул жашоодо ордун тапкан татыктуу инсан болуу. Демек, ата эненин дагы өзүнүн милдети, мугалимдин өзүнүн милдети, баланын өзүнүн милдети дегендей. Бирок баланы жараткан деген ата энеге берген да, мугалимге берген эмес. Бала биздики. Ошондуктан биринчи кезекте анын билим алышы үчүн дагы, анын инсан катары калыптанышы үчүн дагы, анын ден соолугу, анын жан дүйнөсү, анын материалдык жактан камсыздыгы, анын башкалар менен болгон мамилеси, келечекте ордун табышы, инсан болуп чыгышы үчүн биринчи кезекте ата энелер эс салышыбыз керек. Азыр сиз айтып кеттиңиз, убакытты көбүрөөк бөлүп деген. Мен да ошону баса белгилеп айткым келип турат. Азыркы убакытта элдин баары эле мына бул гаджеттер менен калдык. Ата энелер дагы жумуштан келе калып эле бош, балдары чуркап келип апа десе, бара турчу мен карап алайын бул жакты депчи. Жок, ошол убак өтүп кетет бат эле. Ошол убак балдарыбыз ошентип апа дебей кала турган күн бат эле келет да. Ал өзүнчө чечим чыгарып, бизден кеңеш сурабай, биздин кеңешибизди уккусу да келбей, өз алдынча чечим чыгарып калган учур бат эле келет. Анан ошондуктан ал бизден кеңеш сурап, ал бизден жардам сурап, муктаж болуп аткан учурда гаджеттерди жыйыштырып, баардык нерсени жыйыштырып, бир аз болсо дагы убакыт бөлүп турсак деген ой менен. Бумеранг сыяктуу, эгерде биз бүгүнкү күндө балдарыбызга бара турчу, ары турчу деп аткан болсок, алар бат эле чоңоюп кетет дагы. Чоңойгондон кийин биз балам деп барганда, апа мен азыр жумушум бар, тияка отуруп мындай убактым жок сиз үчүн деп коюшу мүмкүн. Ошол нерсе келип калат башыбызга бат эле. Ошондуктан бүгүнкү күндө убакыт бар. Бүгүнкү күндө балдарды кандай болсо ошондой кабыл алып, инсандыгын өстүрүп, балдарга көңүл бөлсөк, анда сөзсүз түрдө кийин ошонун баардыгы өсүп чыгат. Биз бүгүнкү күндө эмнени сепсек, кийин ошону оруп алабыз. Мен мынтип ойлоп калдым, кечирмеңизчи. Мен негизи мындайды колдонуу жакшы экен деп калдым да. Үйгө келгенден кийин бүттү, телефонду ары коюп коесуң, балдар менен элексиң, үй жумуштары менен мүмкүн бир нерсени аларга жасап бересиң, аларга китеп окуп бересиң. Ошол нерсени туура көрүп атам да негизичи. Үйгө барганда эле телефонду коюп койуу. Мага бул жазыптыр, жооп бере калайын. Новостиден эмне боло калды, ошону карай калайын. Эми тиги жумушумду бүтүрөйүн да. Деп туруп азыр Instagram деген бар го. Ал нерсеге кирип кетип анан бул мындай кылган тур. Тигиндей турбайбы дебеш үчүн ошол чечим жакшы экен да. Үйгө келгенден кийин телефонду коюп коем дагы, бүттү. Ошо менен телефонду целый день я использовала его на работе, да, по необходимости, может быть. Но все, үйгө келгенден кийин аны ары коем дагы, балдарыма, жолдошума, үйгө көңүл бөлөм. Балдар көбүнчө ойногонду жакшы көрөт эмеспи? Биздин балдар өзгөчө. Апа бүгүн ойун ойлочу, эмне ойун ойлу десең. Мисалы үчүн тамак ичип атып эле ойнойбуз да. Мен 5 гүлдүн түрүн билем деп, анан 5 гүлдүн түрүн айтып берет. Мен 5 планетаны билем деп, ошондой бир оюн бар да, жакшы. Анан айтабыз 5 планета деп, балам планеталар жөнүндө айтып берет, таң калам да, ошолорду билет экен. Ким эмне билсе ошону 5 нерсени билем деп эле анан жумуш кылып атыппы, же болбосо ошентип ойной берсе да кызыктуу да. Балдар негизи оюн аркылуу өрчүшөт, аябай өрчүйт бала. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип калды. СМС билдирүүнү окуй кетели. Кандайсыңар кыздар, силерге ийгилик дейт, рахмат дейт. Көлдөн эжеңер жылдыз, силерди жакшы көрөбүз. Көлдөн эжеңер жылдыз дедиби же көлдөн эжеңер деп туруп анан жылдыз силерди жакшы көрөм дедиби? Тыныш белгиси жок болгондуктан түшүнбөй жатам. Ошентсе дагы терең ыраазычылык билдирем. 399 номери менен келген абоненттен келген билдирүүдө.
Биз болсо ардактуу угармандар сиздер менен коштошууга аргасызбыз. Сизге Жылдыз айым чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, үйдө балдарыңызды, жолдошуңузга бөлө турган убакыттын дагы 1 саатын бизге бөлүп келгендигиңиздер үчүн дайыма ишиңизде ийгилик болсун. Балдарга билим берүү, эл агартуу тармагындагы кызматыңыз өзүңүз үчүн көп ийгиликтерди, кубанычтарды алып келе берсин. Дагы келип туруңуз бизге, буюрса дагы чакырабыз дегендей. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайм. Ардактуу угармандар, биз болсо берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Хоуп Академия деп аталган эл аралык мектептин ага окутуучусу Жумаева Жылдыз Туратбековна болду. Биз окуу жылынын акыркы чейреги деген теманын айланасында сөз кылдык. Биз менен 1 саат убакыт бөлүп бирге болгондугуңуздар үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн сиздер үчүн кызмат кылган мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова болду. Режиссерлук бөлүктө Айнара Маматкадырова кызмат кылды. Эмки шейшембиде кайрадан үн алышканча сак саламатта болуңуздар. Эмки уктуруудан амандашканча саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.